салтанаттарда көзгө дароо көрүнгөн майрамдык кеченин кооз жасалгасы. Андыктан бүгүнкү күндө ар түрдүү салтанаттуу иш-чаралар же үлпөт тойлор өткөрүлүүчү жерди кооздоо биринчи эле аткарыла турган иш. Бизге керектүү эки цветти алабыз. Андан кийин монтип экини кычкаштырып коебуз. Бир жолу эле, анткени аябай тыкыз кылып койсо да жаман. Андан кийин гирлянданын сүрөтү болуш үчүн ошого байкаштырып монтип коебуз. Кылып бүткөндөн кийин эгер шариктер кичине размерлери башкача болуп калган болсо, мындай көзгө мындай билбеген адамга билинбейт, бирок именно билген адамга билинет да, ошо кичине кышык же дагы башкача жасалынып калганы. Ошондой кечелерди өз колу менен кооздукка бөлөгөн 21 жаштагы Зульфия Абдиева. Өзү студент болсо да окуусунан сырткары дал ушундай көз жоосун алган шариктер менен кайсыл жерде болбосун майрамдык атмосфера түзүп, аз эмес киреше табат. Шариктердин өзгөчөлүгү биз Кытай шариктери менен иштебейбиз, Колумбиядан алып келебиз. Андан кийин ошол шариктер менен жасайбыз. Бул шариктердин өзгөчөлүгү мындай той бул аябай жоопкерчиликтүү мындай мезгил да, андан кийин китайскилер жарылып кетиши мүмкүн, же да бирдемке болуп кетиши мүмкүн. Биздин шариктер мындай туруктуу да, көп убакытка чыдап берет. Каарманыбыз ар бир кардардын оюн угуп, анын табитине жараша иш кылат. Кандай гана кыйын дизайн болбосун, аны ишке ашырууга аракет кылаарын белгиледи. Бүгүн бир мектептин акыркы коңгуросу. Алардын логотипи көк жана ак цветтен турган үчүн биз бүгүн ушундай цветтерди алдык. Башка учурларда, эгер той болобу, бешик той, билбейм, үлпөт той болсо деле, ошо кардардын өз идеясына жараша, табитине жараша каалагандай кылып бере алабыз. Шарик менен ар бир эле кыйын же оңой болгон аркаларды жасай берем. Ошо кардардын өз каалоосуна карап эле. Өзгөчөлүгү болгондо свадьбаларда көбүнчө ошо арка сурашат, жанына мындай үлпөт шакеки барго, ошондойлорду жасап бергиле деп суранышат. Ошондо биз шариктердин жардамы менен ошондой үлпөт шакегин жасай алабыз. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай берүүсү.